Бишкек шаарында туруктуу келечек үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр аттуу жыйын өттү. Ага эл аралык уюмдардын, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Иш чаранын максаты туруктуу өнүгүүнүн экономикага айлана чөйрөгө тийгизген таасирин жана климаттын өзгөрүүсүн талкуулоо экендиги айтылды. Бүгүн дүйнөнү түйшөлтүп жаткан глобалдык көйгөйлөрдү чечүү демилгесинде Кыргызстан да четте калбай, эл аралык уюмдардын колдоосу менен бирге аракет кылып жаткандыгы маалымдалды. Быйылкы жыл Кыргыз Республикасында климаттык туруктуулук жана тоолордун экосистемасын коргоо жылы деп жарыяланды. Ошонун алкагында да иш-чаралар бар. Андан сырткары Париж келишиминин негизинде кабыл алынган негизги документтердин бири бул определяемый на национальном уровне вклад деген документ. Бул документтин негизги максаты да ушул дүйнөлүк масштабтагы болгон процесстерди Кыргызстандагы жүрүп аткан процесстерге дал келтирүү, ошол эле мезгилде климатка байланышкан глобалдык институттардан тийиштүү финансылык инструменттерди Кыргызстанга жайылтуу, ошону ишке ашыруу багытында жүргөн негизги тармак.